Кече мага Көкжар айылынан Эрнис деген мырза кайрылды. Акунбаевадан түштүк магистрал жолуна чейин 7 апрель көчөсүнүн боюнча тротуар жок дейт. Тойканалар курулган дейт. Аябай автомашинанын жүрүү өтө көп дейт. Биз жашоочулар кыйналып атабыз дейт. Кечээ жакында дейт бир улгайган кишини машина сүзүп кетип дейт. Аябай мындай эме болот, проблема болот дейт да. Ошол боюнча ушул чечүү маселеси барбы сиздердин планыңыздарда? Ооба, бизде ушундай көрүнүштөрдү жоюу, ботаникалык бакты бойлой жоюу үстүндө иштеп атабыз. Мисалы айтып кетсем, мына жакында эле соц тармакка да тарады эле, жанагы Кыргызстан банк ошо тротуарды ээлеп алыптыр, тротуарга жол калбай калыптыр деген жерди биз Кыргызстан банк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бүгүнкү күндө ошол дарбазасын жылдырып, анан ошол жанакындай тротуарга жол бошотуп бердик. Эмени жер бошотуп бердик да, и тротуарды дароо эле салып ошого мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Ал жакшы. Анан эми ал жерде ботаникалык саатты бойлоп, жогору көздөп, Акунбаевадан Южный магистральга чейин деп сурап атат. Ооба, биз болот атат. ишки планыбызга киргизелик, эми карап, алдагы акча каражат муктаждык болот, ошондуктан биз мүмкүнчүлүгүбүздү карайлык. Кийинки жылга Марлен Абдрахманович сунуш кылып чечимге киргизип коелу ошол жерге.